Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Бұл сабағымыз 7-ші сабақ. Өткөнкү сабақтарда біз таухид жана анын маанисин жана артыкчылыктарын үйрөнгөнбүз. Бұл сабақта ошо чоң ширк эмне экенин үйрөнөбүз иншалла. Эмне себептен бул ширк жөнүндө үйрөнүп атабыз, анткени ошо жогоруда айтылган таухидди буза турган, таухиддин эң чоң душманы болгон бул ширк күнөөсү. Ошол себептен ар бир мусулман таухидди кармангандан кийин, таухидди билгенден кийин жана анын артыкчылыгын үйрөнгөндөн кийин сөзсүз түрдө ошо таухидди коргой билиш керек, сактай билиш керек. Ошо таухидке зыян келтире турган, толугу менен зыян келтире турган, толугу менен жок кыла турган күнөөлөрү жана таухидди алсырата турган же болбосо ошо таухидди кемчиликтүү кыла турган күнөөлөрдүн баарынан айрылып тазаланыш керек. Мына ошол таухидди толугу менен жок кыла турган күнөө бул чоң ширк. Алла Таалага шерик кошуу. Ширк деген сөзү бул араб тилинен алынган. Ошол себептен кыргыздар деле шерик деп колдонушат. Арабта да шарик деп коет ошол ширк сөзүнөн чыккан. Эми түп мааниси мындай жөнөкөй сөз менен айтканда жанагы теңдеш, дос, жакын, укугу бирдей нерселерди, адамдарды ошону шарик деп коет. Кыргызда шерик дейт. Мисалы, бир адам бир жанында жолдош, дос жүрсө, бул менин шеригим дейт го. Же болбосо бир соода сатыкта бир иште чогуу иш алып барабызса, бул шеригим экөөбүз чогуу кылабыз дейт. Арабта деле ошондой шарик дейт. Ошо бир ишти же бир нерсени чогуу кылбаса, муну шарик дейт. Ошол себептен жакын досун деле кыргыздар шеригим деп колдонушат. Эң мындайча айтканда, ошо кайсы бир адамга өзүндөй болгон укугу бар бир теңдешин шарик деп коет. Демек, ширк сөз ошондон алып келет. Эмне себептен ширк чоң күнөө деп атабыз? Анткени кимде ким Аллах субхана таалага кайсы бир махлукту теңеп, Аллах субхана таалага берилген укуктарды, Алла Таалага берилген укуктар деген өзү Алла Таала өзү айтып кеткен укуктарда, ошо менин укугум бар деп. Мындайча айтканда, Алла Таалага түз сыйынуу укугу. Ошону Аллах субхана таалага арнабастан, кайсы бир махлукка арнап, Алла Таалага шерик кошуп, Алла Тааланы ошо шерик менен бирдей көрүп, же болбосо шерикти ошо Алла Таала менен бирдей көрүп, теңеп койгон күнөөнү муну эмне деп айтабыз? Биз ширк деп айтабыз. Арабча айта кетсек, аныктамасы тасвияту гайриллахи биллахи фи шейин мин хасаисиллах дейт. Фи шейин мин хасаисиллах. Кыргызча айтканда, Аллах субхана ва таалага башка бир махлукту Алла Таалага тиешелүү болгон нерселерде теңөө дегенди билдирет. Биз Алла Таалага тиешелүү болгон нерселер кайсылар экенин жогоруда биз билдик. Жогорку таухид сабагында бул 3 нерсени камтыйт. Бул Аллах субхана тааланын рубубияты, Алла Таалага өзүнө тиешелүү болгон иштери, иш амалдар, жаратуу, рызкы берүү, жан алуу, жанды берүү, ааламды башкаруу дегеле окшогон Алла Таалага тиешелүү таандык болгон иштердин баардыгын Алла Таалага тиешелүү болуш керек. Мына бул дагы Алла Тааланын иши. Ошондой эле Алла Тааланын ысым сыпаттары өзү жана пайгамбар саллаллаху кабарлап кеткен. Бул дагы Аллах субхана таалага таандык. Буга да эч бир махлук аралаша албайт. Ошондой эле Алла Таалага сыйынуу, ибадат кылуу. Бул ибадатта дагы эч бир махлук Алла Таалага тең боло албайт. Анткени анын баары тең махлук, Алла Таала ошолордун баарын өзү жараткан. Мына ушул 3 айтылган нерсе Алла Таалага тиешелүү болгон таандык нерсе. Демек, ушул 3 нерседе ким Аллах субхана тааланы жалгыз деп, ушул баардык ушул 3 нерсени Алла Таалага арнап жумшаган болсо, аны таухид кармаган муахид дейбиз. Эми ошонун тескериси, кимде ким ушул 3 нерсенин бирөөсүн деле Алла Таалага бир махлукту, жаратылган затты
теңе беле койгон болсо, ошону ширк деп атайбыз. Мындайча айтканда, кимде ким Аллах субхана таалага, Аллах тааланын иштеринде жана же болбосо ысым сыпаттарында же ибадатта шерик кошуп бир махлукту теңеген болсо, ошол ширк деп аталат. Мына ошону биз жакшы билип алышыбыз керек. Бул биз айтып аткан бул чоң ширк жөнүндө. Анткени ширк экиге бөлүнөт, чоң жана кичинекей деп. Же болбосо кичине ширк деп. Ана кийинки сабагыбызда иншалла кичинекей ширк деген эмне? Жана аны менен чоң ширк менен ошо кичинекей ширктин айырмасы ал жөнүндө сабак кылабыз. Бирок бул сабагыбыз ошо чоң ширк жөнүндө айтылып атат. Анткени чоң ширк бул ошо таухидке толугу менен карама-каршы келет дагы. Ошо эгерде кимде ким чоң ширк кылган болсо, ошол кылган ширки ошол адамды динден толугу менен чыгарат. Мындайча айтканда мусулман болбой калат. Бул таухиддин эң чоң душманы. Бардык пайгамбарлар ушул үчүн өзлөрүнүн коомдору менен күрөшкөн, ушу ширктен тазалаш үчүн. Анан ар бир адам ширктен тазаланып алыс болуш керек. Биз эмне себептен ушу ширкти Аллах субхана таалага бир нерсени теңөө деп айтып кеттик, бирдей кылды. Бул жөнүндө Аллах субхана таала мына Куранда айтып кеткен Шуара сүрөсүндө качан гана кафирлар ошо тозокко кирип азапталганда ошолор өкүнүп мындай деп айтышат да, ошол жөнүндө Аллах субхана айтып атат. Неме деп? Таллахин кунна лафи далалин мубин из нусавикум би роббил аламин ва ма адаллана иллал мужримун деп. Ошо кафирлар өкүнүп не деп айтып атат? Ва таллахин кунна лафи далалин мубин. Аллах субхана тааланын аты менен касам ичип айтып атышат. Аллах тааланын атына ант биз ачык айкын адашууда болгон экенбиз. Эмне себептен? Из нусавикум би роббил аламин. Ошо жана өзлөрүнүн бут барасы сыйынып кеткен жалган заттар барго, ошолорго кайрылып айтып атат. Из нусавикум би роббил аламин. Силерди ушу ааламдын роббиси болгон Аллах таалага силерди теңеп, силерди шерик кылганыбыз үчүн биз чоң адашууда болгон экенбиз деп ушинтип өкүнүп бири-бири менен сүйлөшөт. Ва ма адаллана иллал мужримун. Бизди адаштырган ошо кафирлар гана болуптур, жаман адамдар. Бизди ушинтип туура эмес жолдон адаштырыптыр деп айтып атат. Мына бул жерде Аллах субхана таала ошо ширкти тасвия деп айтып атат. Теңөө деп атат, бир махлук Аллах таалага теңөө. Андан кийин Ан'ам сүрөсүнүн башында Аллах субхана айтып атат: "Алхамдулиллахиллази халакас самавати вал арда ва жа'ала зулумати ван нур, сумма аллази кафару би роббихим я'дилун." Аллах субхана таала өзүн мактап, ошо Алла асмандарды, жерди жараткан жана караңгылык менен нурду жараткан Алла таалага мактоо, даңк болсун деп, Алла таала өзүнүн жанагы өзүнө тиешелүү болгон жаратуу ишин айтып, жалгыз жаратуу Алла таалага таандык экенин билдиргенден кийин асман жерди, ошо асмандагы жердеги бардык эмне жакшылыктар, эмнелер болсун баарын Алла таала жараткан, түндү, жарыкты да Алла таала жараткан дегенде ошону өзүнүн кылган ишин айткандан кийин эмне деп айтты? Суммаллазина кафару би роббихим я'дилун дейт. Мына ошондой ушундай Алла тааланын кудуретине, ушундай жакшылыгына карабастан кафирлар ушуну билип туруп андан кийин эмне кылышат дейт? Ошо өзлөрүнүн роббисине шерик кошушат. Ширк кылышат. Я'дилун ошо шерик кошушат, теңешет деген билдирет. Мына бул дагы ошо ширктин жаман экенин жана ширк эмне экенин бир далили. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Бухариде келген хадисинде Абдуллах ибн Мас'уд деген сахаба риваят кылат. Ошол киши айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым. Алланын элчиси, бул эң чоң күнөө кайсы дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп жооп берет? Ан таджала лиллахи ниддан ва хува халакак." Сени жараткан Аллах субхана таалага бир нерсени теңөөң, бир нерсени шерик кылууң бул ширк деп айтат. Мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын ширк эмне экенин түшүндүрүп кетти. Демек, ар бир мусулман өзүнүн таухидин сактайм деген болсо, динди туура карманам деген болсо, ушу чоң ширктен, чоңунан да кичинесинен да деги эле баардык күнөөлөрдөн алыс болуш керек. Айрыкча чоң ширк. Анткени чоң ширк бул адам баласы таухидин бузуп, динден чыгарат.
Ана дагы бир сырын кыскача айтып кетейин. Ширк деген эмне десе, эмне деп айтасыздар? Бул ширк деген Аллах субханаху ва таалага өзүнө тиешелүү болгон нерселерде кайсы бир нерсени же бир кайсы бир махлукту теңөө. Же болбосо мындай да узунураак айтсаңыздар, Аллах субханаху ва таалага өзүнө тиешелүү болгон рубубият сыфатында же ысым сыпаттарында же ибадатта бир махлукту теңеп шерик кошуу ширк деп аталат деп түшүндүрүп элдерге даават кылсаңыздар болот. Мына ширк деген кыскача ушундай. Аллах субханаху ва таала баарыбызды ширктен алыс кылсын, ширкке алып баруучу жолдордон сактасын, жана таухидибизди туура таза кармоочу чыныгы момун мусулмандардан кылсын. Аллаху а'лам.